Эми каткырык, мынтип алмашып турат экен да, бул норма да, бул турмушта. Турмуш деген эмне? Турасың, муш дейсиң да. Турасың, муш дейсиң. Турмуш. Сен 8 жолу муш десең, 9 жолу туруп беришиң керек да, ушундай да. Муш да жедим. Туруп да бердим. Каткырдым дагы. Баарын тең каткырык менен жеп келдим. Бир автозакта кетип бартабыз, ушундай бир машиналар бар да. Түрмөдөгүлөрдү сотко алып бара турган. Моундай, ушундай кичинекей бир нерсе көрүнөт, жыртык көрүнөт. Ошол жакта да ырдайбыз, алато деп. Эми кызык болот да, сыртта адамдар андай экен деп. Сыртта монтип карап атам, карап атсам, тротуарда кетип баратат бир 10-20 чакты киши, көп жерден өтүп баратканбыз. Сумкаларын көтөрүп алган. Моундай капа, жаман кактыр моундай. Бири-бири менен урушуп. Анда ошондо түшүндүм, абак моякта экен депчи. Абак моякта, айланайындарым. Арбаңыздар, назарыңыздарда Ой Медиа каналы, менин дүйнөм рубрикасы. Бүгүн бизде мейманда коомго ызы чуу салып эле келаткан, элди ойго талбай эле кыйкырык таштап жүргөн Гузат Мамытбек. Ызы чуу салып, элди ойго талбай эле. Ойго талбай эле. Мен огонуп келди деп окшойт. Мен бүгүн көрүүчүлөрдөн жашырбайм. Гузат менин курсташым. Кезегинде стон кезде чогууда жашаганбыз. Гузат мен ошон үчүн сиздерден кечирим суроо менен сен деп кайрылам. Экөөбүз тең тушпуз, доспуз. Гузат, мен ушунча жылдан бери көп нерсе өзгөрдү. Сен чачыңдан баштап, образыңа чейин. Бирок бир эле нерсе өзгөргөн жок, бул сенин каткырыгың да. Каткырык. Орун эле каткырчак болчумун, 20 жыл мурун. Бөлмөнү жарып каткырар элең да. Бирин акырын, Гузат акырын дечи. Акырын дечи, акырын кошуналар. Эстиптим. Кошуналар. Жалуются. Келесиң. Каткырыгың таш жарат болуп. Эми эстедим ооба. Бирок бир эле учурдачы, ушул каткырык мындай ыйга да болуп кетти да. Мунун кыргыз коомчулугу да көбөй болду. Ошол кезде эстегенде кандай сезимдерге чуулганасың? Эми каткырык, мынтип алмашып турат экен да, бул норма да, бул турмушта. Турмуш деген эмне? Турасың, муш дейсиң да. Турасың, муш дейсиң. Турмуш. Сен 8 жолу муш десең, 9 жолу туруп беришиң керек да, ушундай да. Ийгиликтүүлөрдүн сыры. Муш да жедим. Туруп да бердим. Каткырдым дагы. Баарын тең каткырык менен жеп келдим. Анткени негизи ошо тубаса эле ошондой каткырыгым бар болчу. Кичинекей кезинде дагы мамам тие берчү кечке эле. Акырын деп атам, акырын деп эле. Анда эшикке чыгып каткырып келчүмүн, мамам жанымда мындай, жашынакай болуп. Хорошо, кашың көтөрбөйчү эле. Оозуңду монтпайчу эле, дей берчү эле. Хорошо, мам, хорошо деп атып эшикке чыгып каткырып, талаага барып каткырып келчү. Каткырык менен жеңет экенбиз. Любой нерсени. Азыр дагы супер жамп деген бир ой укмуш нерсе келди Кыргызстанга. Супер анан еще жамп деген сөз секирүү. Баары бир турмуш муштаганда сен чалпая түшөт эмесиң да. Ушул абалдан секирип туруп, мен атам айтканда, кана ыргып турчу Гузат дегендей, секирип туруп, каткырык менен жем келет экенсиң да. Жамп деген сөз секирүү, супер деген сөз анда супер секирүү да. Любой шалпайган жериңден шундай тура каласың, 8 көнүгүүсү бар экен. Гузат, давай дебедим да. Кыргызча, өлө кыргызча болот. Кыргызча, орусча аралаш. Эми биз коомдо сен кошо берсең болот, бирок мен өзүмө жол бере албайм ал нерсени. Ошон үчүн орусча кошпогонго аракет кылайын, Гузат, кел ошол атаңды мүнөздөп берели бүгүн. Анткени Мамытбектиби, атам Мамытбектиби. Анткени коомго кызыкты. Сен кандай атыңы тарбиялады? Атам катуу болчу. Сүрдүү, катуу болчу, бирок жүрөгү жумшак болчу. Баары ичинен жумшак киши болчу. Атам келатканда эле эме кадамдар шыфты болот да, сырттан чыган сандалийлер тырт деп темирге ойлоп монткен. Атам келет атты. Тез жастыктарды тура коюп, тешектерди жыйнап, ушундай болчубуз да. Анткени мамам ушинтип үйрөтүп коюптур. Негизи аял үй бүлөнүн жүрөгү. Аял улуттун жүрөгү да. Аял коомдун жүрөгү, аял планетанын жүрөгү. Мен мамам кандай десе ошондой болчу негизичи. Негизи ушундай, аял эмне десе ошол болот да. Просто аны акырын жашырып көрүнтпөй мындай
Систики тура деп кош керек экен да эркеккечи, коронасындай түстөп мындай. Атам биз урушчу эмес да. Атам келет десе эле, мамам ушинтип салса эле биз. Атам келет боло берчүбүз да. Анан кийин мамам кетип калганда атамды тоготуп эле койчубуз. Мындай 4 күн барып келгенде ошондой сезим салып коюптур да бизге. Ошо атам дайыма айтчу, окуу депчи. Окуу. Мамам светтерди өчүрө берчү эле кечке. Окуу алсам эмне болуптур? Эшиктен турушуң керек, базарга чыгышың керек деп эле саат 1-2лерге чейин китеп окучу элем мен. Эшикте немелерди, светтерди өчүрүп койчу эле. Анан кийин жана айдын жарыгына китеп окучу элем мен өзүмчө эле. Ломоносов болуп. Атам унчукчу эмес. Келип карайт комнатамда. Окуп атсам, анан ата китеп окуп атам десем, макул. Кетип калат эле. Окуу депчи. Мен акыркы рубашкамды сатсам дагы күкү сен окутам дечи да. Акыркы рубашкамды сатсам дагы билим алышыңар керек балдарым дечи да. Бирок 11-класста акчам жок күкү, сен окуй албайсың деген. Мен окуйм, акчаңыздын кереги жок. Мемшиги бар окуйм деген. Бакчыларга мен алып барган мынакей кызым окууга тапшырган атат. Бирок азыр акчабыз жок десе бакчы мынтип туруп ташты монтип туруп. Көрдүңбү 2 ташты? Бул жолуңду торуп турган таш. Деп жөнөдүндөй турган таштан билишин беришет экен бакчылар. Күлкүм келет ошолорго. Анан кийин эмки жылы барсаң азыр иште, ата-энеңе жардам бер, атаңа жардам бер, апаңа жардам бер. Эмки жылы барсаң 2 университет күтүп турат. Каалаганын тандайсың деп. Дейт мен окшоштуруп мондай семиз чарадай болгон аял. Анан ошо ташын бир теп турдум, монтип бир теп салдым. Анан кийин турган жок таш башыңыз менен. Ыйлап келтем жолдон, ыйлап келтем үйгө чейин. Мамам өңгүрөп көчөнүн башын кыдырып. Болду эмне деп, болду десе. Мен барам, бул жерге барам дедим, барам. Кам жөө барам деп коем. Ошондо атам коюн уйларын сатып, жол кире кылып берген. Чөнтөгүмө 3000 сом алып берген. Ошол как раз ошол 3000 сом ошо биздин журфактын жарым контракты болгон да. 6000 сом болчу. Как раз жарымын 3000 сом берген эле мен 50 сом мант сатып кошуп анан кийин контракт төлөгөм да. Ошондо өз күчүм менен эле поступать эткем. Контрактка поступать этиш дагы өзүнчө кыйын эле да. Анан өз күчүм менен балым жетип мен поступать эткенден анан мамам таң калды, кызым кыйын экенсиң, кыйын деш керек. Зат мен сени ошол күндөрдөн бери билем да. Ошондо университеттин коросунда көп отуруп калганбыз. Колум билбей атат да сени. Сен терең экенин билбей атат. Гүзат болсо кыйкырып эле язуучу салып жүргөн киши катары калып алышат да. Эмичи мага окшогон 101лерди 99 эмес 101лерди өтө акылдуу адамдарды бул убакыт чечет да. Убакыт чечет. Көбүнчө эле көз өтүп кеткенден кийин түшүнүшөт. Чыңгыз Айтматовду да көз өтүп кеткенден кийин канчалык бийик инсан экенин түшүндүк, буга чейин баа бере албай. Толтурат эми Алымбек аткан дагы көз өтүп кеткенде, Курманжан аткан дагы толтура эменде бизге окшогон жиндилерди, чоң жинде, Манас атама окшогон чоң жиндилерди монтип бакка байлап алып бир өрттөчү эле, билесиңерби? Ой, карасаңар, могулар жылдыздар гана эмес, булар планеталар, анын ичинде дагы адамдар жашайт, бизге окшогон адамдар жашайт десе, ай, монун ичинде жин кирип кетиптир. Жылдыздарды адамдар жашайт деп атат. Муну бакка байлагыла, өрттөгүлө дечи да. Инакомыслящий еретик дечи да. Биздин гана коом эмес, Кыргызстан гана коом эмес, ошо Англиядагы, Орусиядагы бүт партияң ошондой болчу да. Мага окшогондор партия, жакшы ишо закондорубуз жакшы. Коргоп турат. Кичине коом катары өстүк биз адамзат. А то мен да ошо бакка байлап алып түрмөгө отурсмактуу беле. Өрттөнүп, бутумду мындан асып алып туруп. Сократты вообще смертный казнь кылып салган. Сократ өзүнүн оюн айтчу да. Силер акылсызсыңар, акылдуу эмессиңер дегенде, эмнешке сен бизде акылсыз дейсиң? Эмнеге сен ушундай, какое ты имеешь право деп өлүмгө эме кылган. Приговорили. Абак тууралуу да. Ушул күндөрдө бир кандай десем, аны сураштамаган мен үчүн да. Жок, сурай бер. Мен аны анда каткырып эле өткөм мен. Кирип алып, эмемде да көрдүм анан кийин бир газетада жүрөм, бир ютубтарда. Монтип эле кетти. Мондай чачкем бар, кичинекей чач, жака мондай экен. Кандай бар да? Анда көрдүм болуш керек. Жандагы охрана
бушайман да тим эле мен күлүп жайнап эле сонун эле сурай бер любой суроомду. Ал жактан сени кыйнап коюшкан жокпу? Эми ар бир коомдо өзүнүн бир эрежелери болот да. Мен ошол абактан негизи эле мен мондаймын. Биринчи любой коомго кирем, акырын үйрөнөм, эрежелерин үйрөнөм, коомго батам, анан кийин ошо коомду көтөрүп чыгам да монтипчи. Өзүнүн эрежелерин киргизем анан. Абакта да ошондой болгон. Аякта да монтип келип алып, бычак көтөрүп алып, мы тебя шалава сломаем дегендер да күндөрү болду анан кийин. Ай, ну давай деп. Неме, билим бар да, билим. Биз билим жоктуктан бакытсызбыз да. Билим жоктуктан ыйлайбыз. Билим жоктуктан билбейбиз кантип проблеманы чечүүнү. Билимиң болсо ошону кантип чечишти билсең, сен бат эле чечип коет экенсиң. А мен ошондой кишилер менен негизи абактагы кишилер менен сүйлөшкөндү Европадан да үйрөнүп келгем. Европа, Россиядан. Криминон, Нарконом деген организацияларда окугам дагы, иштегем дагы. Мени андай жерлерге готовить эткен. Мен 17-жылы Даниядан келгенден кийин сразу детский колонияга баргам. Детский колониядагы кичинекей балдар эмне үчүн кылмышкер болуп калат деп аларга жардам берип, ошо китебимди көтөрүп алып, сабак өткөм. Алар башында монтип туруп, мени күтүп алышкан да. Анан уже сүйлөшүп алар жылдып келгенден уже эжеке качан келесиз деп сон болуп калган мамилелерчи. Эми абакта отурабы, президентпи, бомжпу, депутатпы, жөнөкөй чабанчыбы, бул адам да. Адам, биз баарыбыз адамбыз. Россиядасыңбы, Кыргызстандасыңбы, Европадасыңбы, айдасыңбы, Япониядасыңбы, сен адамсың да. Адамды бириктирип турган, адамдардын баарын бириктирип турган бир сонун нерсе бар. Бул алар нерселер көп, бул махабат, мээр, жылуу сезим, кызмат кылуу, кам көрүү. Жылуу сөз айтсаң, любой адамдын жүрөгү жылыйт, любой адам. Эми ошо жылуу сезим, жылуу сөз айтар, нур чачар, мээр чачар деңгээлдеринин дагы деңгээлдери бар да. Ошо бир ортолой болуп калдым окшойт мен. Кичине ортодон өйдөрөөк өстүм окшойт. Мээр чачкангачы, мээр төккөнгө. Ушундай айтып атпаймынбы, Суперджамп өтө сонун неме келди деп, проект келди, жашоо. Сага жана ушундай жылуу сөздү адамдар сусайти жылуу сөз менен баарын жеңсе болот деп атасың да. Сага бир жылуу сөзүн арнап турган киши барбы азыр сага? Жан дүйнөңө бир жол жылуу сөздү көп киши арнайт да. Мен канча кишинин өмүрүн сактап калдым. Мен даже өмүрүн сактап калган учурларым болгон экен. Жок, сага жылуу сөзүн арнаган, жүрөгүңдүн ачкычын тапкан. Жүрөгүмдүн ачкычын тапкан жигитпи? Жигит жок, мен мындай болду. Айтып атпаймынбы, бир сонун көнүгүүлөрдү үйрөнүп алдым. 80 пункт кылып алдым, 82. Мен жигитим ушундай болуш керек деп. Анан аны кылып алгандан кийин, ай, мунун деңгээлинде өзүм өсүшүм керек экен. Ал спортсмен экен, фигурасы сонун, жазып койдум, ушундай фигурасы сонун, жигит узун, анан сексуальный, анан кийин бай, анан жаркылдак. Анан карасам өзүмдүн фигурам шалдырап, анан кийин кокуй деп. Эмеге бара баштадым, залга бара баштадым. Эми күндө эле эртең менен чуркайм. Ошого ага татыктуу болушум керек экен да. Ал киши Кыргызстандабы, башка жактабы билбейм. Аны мен Кудайга заказ кылып койдум, эми келет ал кишичи, мен билем. Мен заказ кылган нерселерим келет. Главное ишениш керек да. Биз дуа жиберип коет экенбиз, артынан антидуа жиберип коет экенбиз да. Мисалы күйөөгө тийем, ушундай сон күйөөгө тийем, артынан антидуа кетти да. Болбой калсачы. Я, мен Кыргызстанда отуруп ушундай жигитке кантип татыктуу болом, я. Мен 40-ка чыгып калбадымбы деп ушундай кетти да. Жаман ойлорчу, антидуалар. Жок, антидуаны четке кагыш керек экен дагы. Дуаны күчүтө бериш керек экен. Ооба, тем. Давай. Айнагүл сурады эле, ошого дагы айтып койдум. Давай, Айнагүл экөөбүздүн дуабыз кетти эми. Деп ага дуаны күчөтүш керек экен. А биз бул кетип бараткан дуаны шак этип туруп эле антидуа менен өчүрүп экенбиз. Ошо ой жүгүртүүнү үйрөнүп атам азырчы. Мен ой жүгүртүүнү өтө жакшы үйрөнүп атам. Азыр менин душманым жок. Эски күйөөм дагы душман болбой калды. Анткени мен мындай кой бердим да, кишиничи кой бердим. Ооба жамандык кылды, ооба түрмөгө отургузганга аракет кылды, а кишинин иши ушул. Анан кийин зато сон сабак болду мага. Түрмө ушунчалык сон сабак болду. Махатма Ганди түрмөдө отурган. 18 жолу. Нельсон Мандела ООНду негиздеп түптөгөн киши 24 жыл отурган.
Тайсон отурган, Мухаммед Али отурган, Сталин отурган, Ленин отурган, эми толтура бүт мыкты мен деген лидерлер бар тең. Ошо абакты көрүп келген да. Абакта дагы бир чоң өзүнүн сүрү бар. Ал ошол жерде сүрүңө сүр кошулат да. Мен бир жолу Ошто жүрсөм. Жакшы ресторандар менен жакшы мамиле кылып калдым, бир жарым жылча жашап калдым, Ошто аябай жакшы көрөм. Анан кийин ушу зам министрлер келиптир бир ресторанга. Анан кийин Гүлзат Монпекти мен уруп калсак, Гүлзат Монпек дейби? Ордунан тура калыптыр 7 киши. Анан администраторлор да айтат: опа, оны неме кылгансыз?" дейт го. Өзбек борлорум. "Неме сизден коркады?" дейт. Анан айттым: "Билбейм" дедим. Атыман коркушу эле. Ошо абактында чоң сыры бар. Анан любой киши менен сүйлөшөм десем, сүйлөшүп коем. Кандай деңгээлде болбосун. Ал өсөт экенсиң да, ошол жакта бир сүр чоңоюп, сенде бир мондай бир нерсе ачылат экен, мондай башка нерсечи. Ошондуктан после түрмөдөн кийин мен президент болом деп чечтим да. 2030-жылы Кыргызстан номер 1 болушу керек. А номер 1ликке жигиттер алып келе албай атат азырчы. Жигиттер алып келе албай атат. Роза Отунбаева аябай оор кырдаалда аял башы менен көкүрөгү тосуп туруп калды. Окуңдоп кетти. Өзүнүн убадаларына турду. Андан кийин жигиттер эмне кылып атат карайсыңар? Биринен бири өтүп. Кичинекей балдардай да. Аялдар күчтүү. Өтө күчтүү аялдарбыз. Биз жаратканга биз созидание деп коет го орусча. Созидание. Оңдогонго, түздөгөнгө эмебиз да, шыктуубуз. А жигиттер согушканга шыкту да. Меники депчи. Азыр ошо согушканга уже күчү да калбай калды элибиздин. Азыр согушпаш керек. Кыргызга душман эмес. Негизи эле адамга душман эмес. Биз биригип туруп, наоборот, оң канат, сол канат биригип туруп, аялдар ушундай күчтүү биригип туруп, Кыргызстандын номер 1 кылып алышыбыз керек. Анан кийин акырын эркектерге мен берип коюшубуз керек. Ушундай болуп койсучу, кыйын криз учурда аял киши тура калат го. Эле эркектер же шалпайып калат, же өзү менен өстөр болуп калышат. Аял кишилер сразу тура калып, белди бекем байлап, көкүрөк тосуп, кыйынчылыкка туруп берет да. Эрктүү да аялдар, ошон үчүн аялга төрөттү берген, ошон үчүн аялга баланы чоңойтууну берген. Эркектерди кемсинткен жокмун, просто факт айтып атам да, констатация фактов болуп атат азырчы орусча айтканда. Ошо алдым, ошондуктан неме түрмө жөнүндө сурай берди. Жан дүйнөмдүн ачкычын таап элек еще эч ким, бирок бирөө келет атсам бирөө. Ага мен даярданып турайын. Красотка болуп даярданып турайын. Ошол сага сен үстүңөн ары жазган кишилердин көңүлүн азыр таап алдыңбы? Ошолордон кечирим сурап, же бир ошолордун иштерин чечилдиби ошол иш? Ооба, чечилмей туруп чечилди. А кишилер дагы багыштарым неме айтып атпаймынбы, эски күйөөм артынан чуркап жүрүп, машиналар менен ташып, следовательдерге барып, жастырып, аябай аракет кылып, ушунчалык эметкен экен, Гүлзат деген жаман деп жамандапчы бакышым. Анан айтып атпайбы, ошол кишинин сөзүнө кирип кетип анан эле сага жасап албадыкпы Гүлзат, сени жамандайын деген оюбуз жок болчу, жаманаттуу кылайын деген оюбуз жок болчу, анан кийин пушайман болуп калдык деп, наоборот өздөрү кечирим сураган учурлар көп болду. Ошол азыр жакшынакай чечилип келатат. Бар тең жакшы болот. Негизи любой суноо бул сага өнүгүүгө, өсүүгө, кайраттуу болууга курал да. Эгер ушинтип аны кабыл алсаң. А эгер буну жаман кабыл алсаң, ой, ушундай эмне кылдым эле, анан за что деп эшет го. Кандай күнөө кылдым эле Кудай деп элечи. Ар бир адам сенин жашооңдо бул мугалим. Ар бир адам. Анан аны биз кандай кабыл алабыз, уже биздин чечимибиз. Кудай буйруганы болот, анан Кудай буйруса болот дей беребиз да. Жок, алтыным, сен кандай кабыл алсаң ошондой болот. Кудай берген да мына, мисалы, эрежелер, жолдо эрежелер бар да, жашыл күйсө өтүп кете бер, кызыл күйсө токтоп тур деген, ушундай эрежелерди кылып койгон, мынакей система кылып койгон, эми система менен жашагыла деп бизди жашатып койгон. А системаларды нарушать этип атпайбызбы биз? Мисалы, наалып, бири-бирибизди жамандап, мен Гүлзат сөгүнө бересиң дейт, эмне кылайын, бүт кыргыздын философиясы ушу көттүн тегерегинде болуп атса. Götüңдү кыс, götüңдү көтөр, götüңдү айрым, götüңдү жап, götüңдү чукуп атат. Не кылайын, кыргыздын философиясы ушундай болсо. Анан ошондо Эмерге бербейле. Не? Бергиле да наоборот.
эфирге бергиле, потому что это кыргызская философия. Ошентип кыргыздын нукара накта сөз менен сүйлөсөм, ошондо тиіп атат жүрөгүнө. Мисалы, кыргыздын кыздары шалбай багыла десем, кыргыздын кыздары дагы эми шалбай багай калдык, эми жигиттерине да мотивация бербейсизби деп чыкты кыздарчы. Жигиттерге кандай мотивация берсем деп ойлонуп калдым. Кантип мотивация? Эркекче мотивация бересиң да, эркектер ушинтип сүйлөйт. Бас көтүн айрыйбыз деп сүйлөйт. Эми ушинтип койдум, мына любой проблеманын көтүн айрыгыла кыргыздын жигиттери десем, эми айрып атышат да. Эми бири-биринен алышпайт. Проблема болуп атат, проблема болуп атат десе, прикол кармалышып деп. Балса эми айрып келели, Узат Маматбек айтты го деп. Уже все алышпайт да, жигиттерге башка айла жок уже. Аны проблеманын любой жагын айрышы керек. Муну наоборот эфирге киргиз келе. Эфир кызыктуу болом десеңер, киргизишиңер керек муну наоборот. Хайп болот. Хайп да болот, мотивация да болот. Эми кыргыздын сөздөрү да бул кандай болуп келет ошондой. Вот эмеге жараша да, мындай жашоого жараша да. Жашоо кандай болсо ошондой кылып тартып берсеңер, башы кетет бул. Балким бир жылуу, мээримдүү, бир жумшак, күчтүү табасың же ошондо мээримдүү сөздөрдү табасың? Мен мээримдүү сөздөрдү таап келаткам башында эле. Кыргызым тура ой алтыным берекем гүлүкөм лөлө депчи. Ал сөз жакшы өтпөй атпайбы? Анан айрып тыт, анан муан тур деген анан өтүп атпайбы? Шалбайба кыргыздын кызы, шалбайба десе, айтып атпайбы? Бузат эже сиздин видеоңузду көрө калып, шак-шак-тура калып үйүм жыйнап салдым атпайбы? Аялдар шак барып эле встречаларды кылып эле өзүмө будильник коюп алдым деп коет үстүнөн. Эртең менен алтыда турам, тур кыргыздын кызы, шалбайба деген. Будильниктен коюп алышыптыр да. Сен 5те туруп калыптырсың да? Мен азыр 5те туруп атам. Шаарды аралап чуркап жүргөнүн көрүп атабыз. Железная дисциплина деген өзүмө WhatsApp ачып алдым. Ошол жакта кыргыздын кыздары биригип алып чуркап атабыз. Толтура видеолор келип атат. Мен аябай кубанып атам, анткени саат 5те миллионерлер турат экен, миллиардерлер турат экен. Ошо Кыргызстандын жана планетанын өтө күчтүү адамдары саат 5те турат экен да. Аны кыргыздар билип берген да, таң рызкы барынан бийик. О да, ошо миллионерлердин рызкынын Wi-Fi-на кирип каласың да сразучу. Wi-Fi-на кирилип, ошондо чыркап калат экенсиң, ошондо энергия болуп калат экен, ошондой рызкы жайт экен, ошондой иш аракет кыла баштайт экенсиң. Шалпайып саат 8те, анан 9та турсаң, күнүң да шалпай өтөт да. 5те турсаң уже өзүң да, мен 5те турдум. Деген мотивация болот. Өзүңдүн көзүңдүн астында өзүң өсөсүң. Жана коомго дагы саат 5те турат деп, мына сен дагы уже билип калдың. Мен 5:55-те турам да өзүм. Алтыга 5 калган да. Тоже жакшы, жаман эмес. Ага эгер 5те туруп калсаң, андан да жакшы да. Конфуций негизи 3 саат, 4 саат эле уктаган киши экен. Особенно эли кыйын абалга келип калганда 2 саат уктачу экен, 1,5 саат, 2 саат. Тура калды, иш кылды. Мен деген адамдар уйкуга көп берилбейт экен да. Уйку деген өлүмдүн бир түрү да. Бир сыра өлүп турасың да. Зачем анын көрө азыраак өлөйлү? Көбүрөөк жашайлы. Ошо. Кандай суроолоруңуз бар дагы? Айрып тута турган. Бузат, сен бир кезде ырдап да чыктың го. Азыр токтотуп койдуң го. Ырдап да чыктым, ырдайм дагы. Азыр бир ырдап бербейсиң, бир куплет. Мейли, ырдабай калсаң, ырдабай үнүң дагы эметпей калат экен, такшалбай калат экен. Ырдап жүрүш керек экен негизичи. Анан кийин азыр ырдаган убакыт болбой анан иш кылып, кардарды берип, өзүмдүн милдеттеримди аткарганыма ырдаган масыл калыптыр. Кайсыр ырдап берсем? Өзүң каалаган. Каалаганымды. Сиз жанагы жүрөктүн ачкычын таптыбы, таппадыбы дегениңе караганда ошо ырдап берейинчи. Роза Манованын ырларын аябай жакшы көрөм. Эмемди да коюп алайын. Телефонумду да коюп алайын. Ушундай бизге походу кете берет. Окей, кеттик анда. Деп туруп, даярданып туруп. Гүлгөн гүлкүң черткен ымырларым, сага гана арналарын бил жаным. Бакыттын бул мелт калпталган кезесин, эч бөксөрбөй эле
элеп турсун жыргалын, эч бөксөрбө элеп турсун жыргалын. Мен сага тарынгым келет, мен сени сагынгым келет, мен сага тарынгым келет. Ey, oy, ey, oy, men seni sağıngım gelet. Ey, oy, deptir bitirip koyun. Şan benim var kemim var ki, siyonkada da ırdap жерimде мен шындаймын. Бул үйнүң жетип аткандыр да, бирок 80 пунктка татып атамбы? татый турган киши. Татый турган киши болуп атамбы? Дагы үнди чыгарышым керек экен. Негизи аялдар аябай биз энелер өзүбүздүн сөзүбүздү туура колдонушубуз керек да. Кичинекей кезимде ошо эсиме келип кетти. Негизи эле ырдаганда эле ошол нерсе эсиме келет. Картинка ошо сүрөт ушундай эле эсиме келе берет. Мен чоңоюп калган кызмын, 14 жашар. Менден кийинкилерим конок келгенде ырдап атышкан. Анан күкү сен де келип ырдап бербейсиңби десе, фартуңду чече калып туруп идишип аткан жеримен чыкап келип анан кийин жыпты сонун буркурабай бүлдүркөн ырдап берсем, идишим жугула калса, мамам бакырды ошо кухнядан. Бас бере! Поёшь как корова дегенде, тык деген корова деген жерде мояка такалып калганда, анан ырдап атканда кадимгидей кыйналып кетем да, как будто корова ырдап аткандай болуп элечи. Кичинекей кезимде аябай жакшы ырдашым. Ошондон кийин эле моякта тамагым бугулуп калды. Эми ошол травма, монда баары травма болду да, ошону акырын жеңип келдим, акырын кусочек кылып жок кылып келдим да, кичине кусочек калды еще. Ошондон сөз аябай, же сөз менен өлтүрүп койсун адамды, же сөз менен көтөрүп койсун да. Аялдар абайлайлы биз. Азырчы ошол апаңа ушул сенде калтырган травмалар үчүн, же башка бир нерселер үчүн таарынычтарга дагы эле барбы же? Эми баардай адамбыз да. Неме таарынышып калганда айтып салам антип. Өткөндө эле ушундай бир разговор болгон, аябай күчтүү. Ал мага айтты, мен ага айттым, анан ушундай болуп. Эми пендебиз, негизден эле пендебиз. Мен кек сактаган жаман көрөм, өзүм өсүп келатам. Кек сактабайлы, бири-бирибизди кечиришели, бири-бирибизге мээр төгөлү, нур чачайлы деп. Анан кийин мындай каткырып өтө бийик толкунда жүрсөң, ылдый толкунда жүргөн адамдар түшүнбөйт экен да. Бул эмне жиндеп калган го? Бул ара качып алганбы? Бул дүңкүйүп алганбы деген сөз бар экен. Дүңкүйүп алган деген сөздү мен түрмөдөн чыгып туруп билдим. Дүңкүйдү деген сөз наша чегип алганда дүңкүйдү дейт экен да. Коюңузчу, сиз түрмөдө отуруп келдиңиз, андай сөздү билбейсиз деп коет. Билбейм ая, эмне деген сөз? Ошо кылса дүңкүйбөй эле, мен даже мына чай дагы ичпейм, мен суу ичем да. Арак теги жоготпойм, потому что жакпайт мага. Жыты да жакпайт, контроль теряешь, жакпайт. А просто бийик толкундамын да, бийик толкунда. Нормальный нерселер ненормальный болуп калды, ненормальный нерселер нормальный болуп калды да. Мисалы, монтип жүрүү нормальный да, азырчы. Не? Алло. Не oldu? Деген нормальный да? А эч ким минтпейт. Апей, могу адам ненормальный го. Жини келип калыптыр, ненормальный адам экен, дебейт да эч кимчи. О, нормальный дейт да, нормальный, мага окшош экен дейт да. А монтип жүрсең, жашагандай сонун десең. Даже сон. Сонный кандайсың ажекелер, байгелер десең. Бул нормальный го. Бул кечке кат кара береби? Кечке күлө бересиң сен. Кечке жылмай бересиңби? А эмне болду? Жылмай баш керекпи десем. Жок, андай болбойт да. Сен жиндиканадан келдиңби? Жиндиканадагылар кечке күлө берет дейт да. Эгер жок, жиндиканадагылар менен жиндиканадагылар гана эмес. Бактылуулар да окшоп күлөт, понимаете? Мындай да, бир тренер өзүнүн устат өзүнүн шакиртине суроо берип атат. Мен сага $1 миллион берсем, сен кандай сезимдерге ээ болмоксуң десе, о, мен разы болмокмун, устат, разы болмокмун. $1 миллион берсеңиз дейт. А эгер $10 миллион берем, бирок сен эртең турбай каласың десе, сен алмак белең десе, жок, алмак эмесмин дейт. Ошо да дейт, эртең менен туруп атпайсыңбы? Эртең менен тургандагың сен $10 миллион дагы күчтүү да. Андан да кымбат да. Эртең менен көз ачып атканың, бул канчалык бакыт турабы? Деп дем алып атканың, канчалык бакыт басып атканың, туалетке барып атканың, суу ичип атканың, турабы канчалык бакыт, миллиондордон дагы көп да ал. Эмне үчүн анда разы болбойсуң? Дегенде ошо шакирттер шак эле мондай
жаман болду да. Анткени мында разы болуу, түрмөдө өсүңбү сен, үйдө өсүңбү, чүйдө өсүңбү, сен разы бол Кудайга. Түрмөдө отурганда да разымын да мен. Мен Кыргызстандын кусочигин жуатам, барып душту да барып жууп келем, туалетти да барып жууп коем. Кузат Монтбек, сен жуа эле койбойсуң, кыздар жуудурбайсың дейт. Жунтурчу пайгамбарыбыз дагы жууган. Нормально, мен Кыргызстаным бул, деп жуатсам, бул нормально деген да. Жинди деп эсептешет. Эмнеге мен жин деймин? Кыргызстанымдын бир бурчун жуатсам мен жинди боломбу? Эмнеге? Мен түшүнбөйм коомдучу. Эмнеге дегенде ушундай ылдый толкунга түшүп, катуу болуп, бири-бирин жаман көрүшүп, абакта отурса капа болуп, үйдө отурса да капа болуп. Бир автозакта кетип баратабыз, ушундай бир машинелер бар да. Түрмөдөгүлөрдү сотко алып бара турган. Моундай, ушундай эле кичинекей бир нерсе көрүнөт, жыртык көрүнөт. Ошол жакта да ырдайбыз, алато деп анан ак мөңгүлү. Ырдабаңыз Кузат, ырдабаңыз дейт. Эмнеге ырдабайм? Десем, бияк түрмөдө дейт. Түрмөнү түрмө кылган сен шалбайба, давай андан көрө сен мени чогурда. Бас кимди ырдайбыз? Ак мөңгүлү ырдап келатабыз. Энди мени көтөрүпчү автозакты. Көтөрүп ырдап келатсак, эми кызык болот да сыртта адамдар кандай экен деп. Сыртта монтип карап атам, калап карап атсам, тротуарда кетип баратат бир 10-20 чакты киши. Көп жерден өтүп баратканбыз. Сумкаларын көтөрүп алган. Моундай капа, жаман кактар моундай. Бири-бири менен урушуп. Айттым, улыбайтесь, жылмайгыла деп кыйкыргым келди да. Анда ошондо түшүндүм, абак моякта экен депчи. Абак моякта, айланайындарым. Мен улуу инсандар ошону түшүнүшкөн экен да, даже абакта отурса дагы Нельсон Мандела үстүнөн сийип чичип атса дагы, солдаттар уруп атса дагы, Кудай кечире көр буларды, кечире көр деп жылмайчу экен да ошо кишичи. Ошол киши ушу жылмаю менен өмүр сүрүп атат да, понимаете? Ошол кишилерден үйрөнөм да, жылмайыш керек экен деп. Жылмаюуну негизи мен Европадан үйрөнүп келгем. Эми бир ошо бир проект аркылуу бияка келип калыптыр ужечи. Ошол проект менен аябай жакшы ала элек болуп атам. Эми эң чоң проблема акча дей беришет. Акча. Телефон акча алып келе турган сонун курал. Телефонду биз эмнеге иштетебиз? Алло, жанакы күйөөмчү, өлүгүндүрөйүн көчүнө келбейт да. Достор менен күйөөнү жамандамай сөкмөйгө кетет, аялдарчы, особенно аялдар. Кайынесин жамандамайга кетет, бири-бирин уршактамайга. Могул телефонду өлүм алып келет. Анан еще бунун тең кымбатын алышат кредитке. 14-нчи айфонду алышат. Айланай, эмне кереги бар кымбат телефон, эгер алсага өлүм алып келе атса. Мен айтам, ушу телефондон акча тап. Телеграмдан дагы чоң проект ачтым. Акча тап, Телеграм азыр миллиардтарды алып келе атат. Телеграмга Кузат, сен азыр миллиард жөнүндө сүйлөп атасың да, бирок бир кезде сен эсимде манты жана да өзүң айтып, манты саткан. Ошол кезде бир эскерсең. Ооба да, ошондо дагы мен ошондо да бактылымын. Миллиардты сүйлөп атканда да бактылымын, мантыны сатып атканда да бактылымын, түрмөдө. Ошол кезде айтып берсең, мындай коңго кызык эле болсо керек да. Сен анткени азыр кыйкырып таңкы 5-те туруп түшкөп жүрөсүң, бир убакта деген ошол манты да саткан күндөр болду. Манты саткан күндөрүм болгон. Мен 1-курста манты сатчумун. Сага келерде мен 2-нчи роддомдо, Бейшиналиева Московскийде 2-нчи роддомдо коросун шыпырчумун, дворниктин үйүндө жашап. Ошондой үңкүр болсо да үйүм бар да, эшик шыпырам, саат 3-тө турам. 3-төн 4-кө чейин эшик шыпырам. Карбы, эшик жамбы, таш жаап атабы, шыпырышың керек да. Шыпырам, саат 4-кө чейин, 7-ге чейин шыпырам, 4 саат. 7-ден 8-ге чейин кийинип, жуунуп, таранып, ошондо жарым сааттык жол Молодая гвардиядан КГНУга, Национальный университетке жарым саатта дык-дык жетип барам, 25 мүнөттө учурка барсам, саат 8-те сабакка кирип барам да отуруп калам. 8-тен 2-ге чейин сабак өтөм, сабактар бар, 2-ге чейин бүтөт, 2-ден 4-кө чейин библиотекада тыпылдатып сабак кылам. Анан кийин саат 4-те Орскирнага чуркайм да, Орскирнага чуркап, мантыга бүт неме, манты 3 саатка бантын алам дагы, саат 5-те уже манты даярдап баштайм, салаттарды даярдап баштайм, уже саат 7-8-терде базарга чыгып калам. Манты сатып, мантыларды, ошондо контрагымдын жарымын өзүм төлөгөм, сабактарымды өзүм төлөгөм, барын тең бүт барын тең өзүм төлөчүмүн. Анан кийин еще 2 чоң сумка подароктор менен баргам үйгөчү. 1-нчи курсту бүткөндө ушунда белектерди көтөрүп алып, мама тифаль алып бергем. Тифаль жаңы чыккан ошондо. Деп мамам тифальдан чай куюп бере бербедим, барын кошуналардан чакырып, мен кызым тифаль алып келиптир. Студент болуп жүрсө дагы деп. Эмне дегим келет? Ошо бирок мындай болду да. Бир аябай мындай ойгоно турган моменттер болот да. Мен ошо түрмөдө ошондой ойгоно турган момент магачы. Шыпырып атам, кыйын да негизи шыпырышчы. Анан бир жолу бомуштар чичип койгон жерди тазала деп берди да. Анан моундай тизиге чейин бокмун да.
Анан ошондо жыгылып түштүм да, ошо боктун үстүнө эле жыгылып түштүм. Анан ыйладым анан. Элиң дурайын, шыпырбай өлүп кал. Бул зат менин сестренкаларым дагы эми эч качан шыпырбайт. Менин балдарым да эч качан эми шыпырбайт. Неберелерим, чөбөрөлөрүм шыпырбайт. Деп ошондо тыштадым дагы, издене баштадым. Эмне кылыш керек, эмне кылыш керек, эмне кылыш керек. Өлө ойгондумда ошондо кыркырып эле ыйлагам ошондо. Таанып экен бир тууган, ал экинчи жакты шыпырчу эле. Болду эми ыйлап ал бүкү деп коет. Сен ошондо бир мен айтып бергиң келет ошол кезде. Бир мен мантыны 50 тыйынга сатып атсам, ал 1 сом. Ооба, бир тууган агам. Мен казинаки жакшы көрөт элем. 50 тыйындан казинакилер бар эле, мындай тоголок. Бирок мамам карасам чаккада жууп атат да, чаккада кир жууп атат. Анан мама өзүмө цель коюп койдум. Мама тазик алып беришим керек экен деп. Анан кийин күнүнө 3 жолу казинаки жечилем. Ошондо 1,5 сомду сактасам, мама 15 сомго эме алып берет экен. 10 күн жебей койсом казинакини. Мама 10 күндө тазик алып берет экен. 15 сомдук тазик алып берет экен. Деп коюп койгом да өзүм мактап коюп койсом, ан бир күн жетишпей калдым. Жетишпей калсам, таанып экен мага алып кетерсизби? Мага продукт алып кетерсизби? Нам деп туруп баамды жазып берген. Бааларынан бери ушундай список кылып жазып берсем, келди. Анан кийин сдача барбы десем, сдача жок деди. Так, муну канча алдыңыз? Мына тытылдатып сурап алдым. Анан кийин мен казинаки жедим дейт. Ал да казинаки жепти да. Ушка может. Мама, тазик алып берейин десем, казинаки жок койсо, өзүмө казинаки алып бербейм. Болду, экинчи сага эч качан продукт алып бербейм дейт. Казинаки кызканасың менден дейт. Айттым, мам, тазикте кир жуат, неме, чакада кир жуат, көрбөйсүзбү? Деп андай биз тарбиялап. Кечке тарбиялап жүрүп элдин барын. Азыр агаң менен мамилең кандай? Ал сени мындай тыйып калбайбы? Бул зат андай болбо, мындай болбо деп. Жок, азыр ой, базар көргөн эчкиден түңүл дейт го. Мен базар көрүп калгам, мени эч ким тыя албайт азырчы. Эч ким тыя албайт. Байкем учпайт багышым. У нее свой мир деп коет, өзүнчө башка ааламда жашайт болуш деп коет. Ошол кезде билем да, кичинекей сиңдиңди аябайт эле аздектеп бир бөпөлөйт элең да. Менден кийинки ооба. Ага, мен ошо студент болуп жүрөм, иштеп жүрөм. Негизи 1,5 миң сом топтош кыйын болчу да, андачы. Мен өзүмдү мындай жебей, эчтеке жебей өзүмдү экономдоп, ага 1,5 миң сомго TOEFL алып бергем да. TOEFL алып берип жиберсем, окубайт ансын. Чалсам, сен мына азыр эмки жыл 11 класс болсоң, 11 классты бүткөндө канга поступать этесиң десем, атам ушул жерде эмеси бар экен, однокурсницасы бар экен, Салима эже. Буякта Арабаевдин филиалын ачыптыр. Ошол жака бир койсойсо, кирет экен, бир кой элге берет экен дейт. Сен алтыда окуйсуң, угуп атасыңбы? Десем, кылабыңызчы билат эже, кылабыңызчы деп коет. Мындай жийиним келгенде мен аябай бир тууган жыл болчумун да, тимме моундай. Анан кийин отпуск алдым, ошондо окуп атам дагы, иштеп атам дагы да. Бияктан дагы университеттен сурандым дагы, отпускка иштен алдым дагы, анан кийин бардым. Сыскам ойдон барып анан кийин. Английский оңой нерсе, окусаң сен алтыга баспайт эдесиң. Ал кезде ал сестренкам аябай семиз, өңүсүк болчу да, эмнегедир өзүн таштап салган аябай. Давай жаслакай болчу десем да, укпайт да, 3 күн өтүп кетти уже, укпайт, могу кулагынан кирип бияна чыгып кетет. Анан кийин пол жууп аткан жерден анан сабадым анан мондай. Ойгонасыңбы, ойгонбайсыңбы? Десем, ыйлайт. Мени ким карамак эле? Мага эмне кереги бар? Аутсам дейт. Керек сага аутса, мен окуй албайтам аутсада, сен оку. Деп экөөбүз кыйкырышып аттык ошондо, ыйлап экөөбүз отуруп. Эмне кылыш керек, макул? Ойгондум эми. Английский окуп атам, английский. Английский окусаң Кыргызстандын эң жакшы, эң сонун университетинде окуйсуң. Окуп атасыңбы? Мен да окуй албадым, Танбекем да окуй албады. Сен хотя бы оку. Сенден кийинки мерзат кичинекей. Десем, мен эмгек кылайын давай, десем, анан эмне кылыш керек деди. Английский окуш керек. Ошондо сестренкам да кыйын. 1 айда английский окуп, базарда соода кылчубуз да. Коробкаларга полун жазып чыкчу экен. Бүт сөздөр жаташ керек да, английский көп сөз жаташ керек. Сөздөрдүн баарын коюп мындай макарондун коробкасына, самындын коробкасына, конфеттин коробкасына жазып, бүт эле английский сөздөр экен да, мындай магазинге кирсечи. Анан кийин биринчи эле айда мектептен биринчи орун алып чыкты олимпиададан.
экинчи айда районныйдан алып чыкты. Анан кийин жаңы жылга барганда уже областныйга аттанып калды. Мен чыйпылдап атам, ата, өтсүн, андай наградалар керек. Бул олимпиададан биринчи орун алды, экинчи орун алды деген нерселер керек аякта. Мен болду, бузулдаба, болду, аракет өстүп атабыз дейт. Анан кийин немеге барганда, Жалалатка барганда, Акимдин кызы менен чогуу барып калыптыр. Акимдин кызы бокту да билбейт англисче. Чогуу барып калган экен, Балтагулов мектебинен бир эле киши призовой место алат десе, тиги кызыңар алып калат, тиги чоң кызыңар, семиз кызыңар алып калат, английский күчтүү экен, аракет өтө күчтүү десе, анда аны чыгарып сала бериптир да. Акимдин буйругучу, Аламкандын Акиминин буйругу. Аны акырын алып туруп, колунан жетелеп төшкө чыгарып коюптур. Стенкамды. А мен чыйпылдап атам да, эмне алды десем, эже мени чыгарып салды дейт. Ошондой мындай эме телефонду эмне болчу? Телефонду почта бар чалып чизиң, монда жок болчу. Почта чыйпылдап атам. Эмне алды, атам эмне алды десем. Эме, ата чыгарып салып турган, эмнеге чыгарып салды десем. Билбейм деп, анан анар жеме чалды, анар жем Жалалатта болчу. Анар жем сызган бойдон барып туруп, неме атам сестренкасы. О жака киргизип, аякта да чаң тополоң салыптыр. Алымкуловдор ушундай эстебиз. Анан кайта жетелеп, кайта киргизиптир, аны айласы жок. Ошол жерден 3-чү орун алып келген. Акимдин кызы эч кандай орун ала албады. Ошонун баардыгын иштеди да. Анан кийин американский университетке тапшырдык. Тапшырсак, сенин контрагың $3000 болот. Сенин аракетиңе рахмат, сага 50% скидкасы менен берели дегенде шалпайып калдык экөөбүз. $1,500 эмес, бизде $150 жоктандачы. Анан кайта шалпайып кетти, эмеге айлыга кетсе, мага урушуптур аны. Өлүңдү көрөйүн, макул жат өкүңөр. Сказка, жомок тартып койсо эле ошонун баарын ишене аласыңар деп мамам аны өлө сөккөн экен. Анан кийин эми жай өттү, сентябрь уже башталды да, сентябрда башталса, уже сентябрдын 2-3, 5 болуп калганда куратор чалыптыр. Баарын тең жазат экенсиң да, телефонду, адрестин баарын жазат экенсиң да, ошактан, аутсадан, американский университеттен чалыптыр. Айда куратор. Айзат, неге келбей атасың десе. Айда же менде андай акча жок дептир. А кандай акча бар сенде десе. Менде вообще акча жок дептир. Сага эң минимальный скидка жууп берейин. Педсоветке барып. Сенде кыздар окуш керек, Кыргызстанды көтөрө турган кыздар окуш керек деп айда жесе андан бушайман. Анан педсовет кылып иш кылса Айзатка $300 деген неме берели. Өлө 90% скидки, андан бесплатно окуй албайт. Хотя бы ошо акчасын тапсын деп $300 десе, ана мамам. Эл ошончо кыздармаба боору ооруп башта неметип атса, боор тартып атса, мен эмне эне отуруп деп анан кийин өзүн бекем байлап туруп анан кийин элден издей баштаптыр акча. Андай $30 жок, $300 эмес. Карапайым фермердин кыздарыбыздан анан депутат кылыптыр. Курманбекке депутатка барса, анын оозу мындай шагат. Аутсага поступать этти кызың. Мынаса деп өзүнүн аялын чакырып алып, көрдүңбү, сенин кыздарың аутсанын жанынан тегерегинен өтө албайт. Бул кенже кыздар аутсага поступать этмек түгүл, еще 90% скидка алыптыр. Жинап берем мен элден, жинап берем деп депутаттардан благотворительность кылып туруп $300 жинап бериптир. Ошо $300 көтөрүп алып келген сестренкам аутсада окуган. Ошо эмгегим ошондой да. Сен ошончолук мындай аны сүйрөп турсуң, жашоого, турмушка бир турмуштан ордун табууга бир көрсөтмө берип турсуң да. Азыр экөөңөрдүн мамилеңер кандай? Азыр экөөбүздүн мамилебиз сый. Анын үй бүлөсү бар. Мен өзүмчө неме турмушум бар. Мен бешинчи экөөңөрдүн бизнесиңер бир эле багытта, бирок экиге бөлүнүп. Хайтаймды чогуу баштаганбыз. Хайтаймды мен баштап, үй бүлө баардыгын алып келгем. Ар бирөөнүн офиси ачылган, ар бир тууганыма, атама, мамама ачылган, Ошто, Жалал абадта, Алматта, Шымкенттерде. Анан кийин ортодо уруш башталды. Акчанын айынан сен көп алып койдуң, мен аз алып койдум, анан деген. Анан ошондо чечиштик. Ар бир өзүнүн офисин башкача ат коюп алсын.
жана ошо ишин алып кетсин деп. Кайтайм офистер мен да калдым, кайтайм меники мен да калды, анан ар ким өзүнүкүндө. Тил академиясы болуп кетти, бирөөсү Lifetime болуп кетти, үчүнчүсү Билим академиясы болуп кетти. Бирок эң негизгиси мен үй бүлөмө аябай жакшы кызмат кылып алдым деп ойлойм. Эгер мен ушундай чыкычырап звезда болуп жүрүп, анан ата-энем, бир туугандарым айылда болуп, анан фермер болуп кеп мен чаап жүрсө, мен жаман болмокмун да, негизичи. Ошого эми азыр бир туугандарым ыраазыбы, ыраазы эмеспи, ар ким өзү чечет. Анан ыраазы болсо дагы ыраазымын, ыраазы болбосо дагы ыраазымын. Анткени мен өзүмдүн парзымды бир тууган анан кызы катары парзымды аткарып алдым. Мен өзүмдүн астымда өзүм ыраазымын да, өзүмө ыраазымын. Анткени мен мындай, мен ушундай эмгек кылгам, мага кайтарыла деп дебейм. Анткени дегим да келбейт. Өзүм күчүм жетет. Любой каалаган нерсеме күчүм жетет, ошонун баарын тең кыла алам. Бирок ошо абакта түшкөндө чуркап келип, бир туугандарым келди эң биринчиси. Бар бир үй бүлө келет экен, чуркап келип. Анан ошондо поддержканы аябай жакшы беришти. Мен ыраазы болуп калдым. Жана эле эмгегимди кайтарышып, переживать этишип, дуа айтышып, ой деп жакшы чыныгы жүзүн көрө алдым да, бир туугандарымдын, ата-мамамдын. Ошо. Балдарың менен аз көрүшүп атасың да? Балдарым менен 4 жылдан бери көрүшө элекмин. Кудайчы мындай сынайт да. Кыргызстанды жакшы көрөсүңбү? Кыргызстанды 30-жылы номер 1 кылам да атасыңбы? Анда максатыңа жараша сыноо берем. Сени Кыргызстандын түрмөгө отургузбот. Көрөйүнчү гана. Ошончо чыккандан кийин жакшы көрөсүң, жакшы көрбөйсүңбү? Жүрөгүмдө да Кыргызстан. Жакшы көрө берем да, деп отургузбайбы? Мындай ой болгон жок, мындай ушул мен ушундай бир ойго тоюн деп аракет кылып жүрсөм, мага ушундай сыноо болуп коюшту. Мен чет өлкөгө кетип калам деген ойлор болгон жокпу? Мен Кыргызстан кече да бир Зико деген боорум айтып коет. Гүлат эже, сиз өзү Америкада жүрө турган кишисиз. Эмне Кыргызстанда эмне кылып жүрөсүз? Шалпайып, Кыргызстан салдык жер дейт. Аны айттым, кой. Укамды кемсинтпе дедим. Кыргызстанды кемсинтпей алтыным. Ар бир кыргыздын сөзү 3 жыл жашайт. Не кереги бар анан 3 жыл жашап, эмеде абада жашап, анан реальность болуп калат. Жөн антпе. Кыргызстандын касиетин качырба. Кыргызстан тоолору ыйык, суусу ыйык, бүт тарыхы ыйык, бүт нерсеси ыйык да. Просто кичине шалпайып атабыз, алда сыноолордон өтүп атабыз. Ошо сыноого максатыңа жараша сыноо берет экен да. Кыргызстандын желегин көтөргүң келип атабы, кыргыздарды Голливудка алып баргың келип атабы, Манасты тарткың келип атабы. Голливудта айчүрөк каныкей энелердин образын жараткың келип атабы. Анда балдарымды алып коем. Дейт экен да, эми муну күйөөм алган жок да, буну Кудай алып атат да, күйөөмдүн колу мененчи, эски күйөөмдүн колу менен. Абакка отургузуп атат да, инвесторлордун колу менен. Бул баары Кудайдын кылганы да. Ошону туура эле кабыл алдым. Анан сыноолоруна туруп эле туруштук берип эле келатам. Анткени Кыргызстанды жакшы көрөм. Балдарым Кудайдыкы, меники эмес, Кудайга аманат. Кайсы нерсеге байланбасаң, монтип ошол нерсени алып коет экен. Ошого байланбайм, үйгө да байланбайм, балдарга да байланбайм. Атасы өзүнүкү, үй өзүнүкү, жашасын, пожалуйста. Телефон аркылуу мындай байланышып турасың? Жок, телефон аркылуу байланышсак, кыйноолор башталат. Эмнеге апаңа барасың? Эмнеге стористен чыгасың? Эмнеге видеого тартыласың? Сүрөткө тартылба дебедиң беле? Деп саат 4кө чейин кыйнайт экен башта. Мындай психологический давление кылат экен да. Эми ошондо мындай жөн коюп койсом, талашпай эле өскүлө балдарым 18ге чыккыла, 18ден кийин силерге эч ким эчтеке дей албайт. Өзүңөр чечесиңер. Мен менен катташсаңар катташкыла, мен менен катташпасаңар Кудайга аманатсыңар. Улусу канчада, кечүүсү канчага чыкты? Улусу 13кө чыкты. Быйыл 13кө чыгат, июнда. Уулум, улусу кыз да, андан кийин уулум 9 апрелде 11ге чыкты. 9 апрелде да мондай пост жаздым мен Инстаграмдан. Пост жазсам Элмар ыйлады го. Элмар ыйлап турмун, Элмар ыйлап жаман болуп атам деп. Мындай кайрылуу жаздым да, уулум, сен мен тирегимсиң деп, анан садикте болгон бир окуясын эстеп жазсам ошо барып ыйлап деп эле. Анан кичинекейим азыр 8 толот, ушу октябрда 8 толот, уже мектепке барат. Жакшы дуа жиберип атам. Негизи биз дуа менен эле мамиле кыла беребиз. Бала бакчада эмне окуя болду эле балаң менен? Бала бакчада мен кичинекей кезинде 2,5 жашта уже тил чыгып, аябай сүйлөп калган, аябай акылдуу бала. Анан
эжекеси экөөнүн Альмира экөөнүн Алымбекти алган келатсам жабалактап толтура бала чуркап келди. Алымка укусил маленькому мальчику глаз. Этот глаз покраснел, кровит деп эле ушинтип эле атат да. Орусча неме бала неме болчу да, садик болчу. Ушинтип түшүнбөй атам да, эмне болот деп анан биракта воспитательница чуркап келди. Ваш сын укусил деп эле анан. Где Алымка десем, тек отырат балам, текта. Монты отырат, курткасы дагы, мен алып берген курткасы монна кирип отырат, акыш баламчы. Жетпей калдым го баламачы, жетпейм да. Толтуруп аткан, тигилер түртүп коем. Баратам, заведующий чыга калса болду. Ваш сын деп. Дагы деле жанакын бантың айтып атам. Тихо дедим, тихо! Мой сын хороший, все заткнитесь! Мой сын хороший, просто он ошибся. Все имеют право ошибаться. Деп балама карасам жетип калыптырмын. Бартың монтуруп калышты. Кинода одай болчу. Мен кино тартып ташайм ушундай окуя боюнча. Анан карасам балам үйлөп атат. Мондай тизелеп отуруп калдым. Акырын оюн кармап калдым. Алымка, как ты? Десем, тип көзүн ачтым, мындай толтура көз жаш. Мама, я не хотел. Он у меня забирал мою машинку, он надоел. Я его укусил, дейт. Она, я тебя поняла. Деп туруп. Көз кучакташа үйлөп атабыз. Элдин баары карап. Акырын тарай баштады. Анан тарап, көз кучакташа үйлөп атабыз. Анан, я тебя все равно люблю, балам, все равно люблю. Десем. Көз ыйлап, андай бир аябай сонун сезим болду да. Эне баланын сезими. Биз балдарды, мисалы, башка эне болгондо же башка гүлзат болгондо, мен окуу билим алып, башка эне болуп өстүм да. А мурдакы ошо билимге чейинки гүлзат болсо, баламды ошол жерден жулкунтуп, мен элестетип атам да, кандай мамиле кылмак, жулкунтуп, коомго жагынам деп, балам жулкунтуп, не тиштейсиң баланым, не тиштейсиң, акмак деп, балам шагын сындырып, рахмат алып, балам шагын сындырып, травма кылып, аны түшүнбөй, балама душман болмокмун да. Балам тарабын алган жокмун. Ооба, ал тиштеди, ал туура эмес кылды. Бирок ал өзүнүн мүлкүн коргоду да. Өзүнүн. Это моя любимая машинка деп жакшы көрчү, кичинекей машинкасы бар болчу. Анан түшүндүм да, мен балам эми ал кичинекей бала кечке талашат дегени. Кечке талашат экен. Анты туруп, мен балам негизи конфликт эмес. Мага окшогон эле мындай. Түртүп коет экен. Анан кытыгы кайты келип талашат экен. Кайты келип анан деп тиштеп алыптыр да. Анан баламды түшүндүм да. Негизи бири-бирибизди түшүнсөк, түшүнгөнгө аракет кылсак, биз катачылыктарды аз кылабыз. Особенно биз өзүбүздүн балдарыбызга болгон мамилени оңдойбуз да. Анткени балдарды коомго жагынам деп, элге караган бетим жер карап калат экен деп туруп балабызды, өзүбүздөн чыккан каныбызды уруп салат экенбиз да. Ошондо балам, бирок туура тарбия бериш керек да. Катачылыктан туура оңдош керек да. Аны көз ыйлап алып туруп анан уже эс алып калгандан анан балам, кандайсың, жакшысыңбы десем, жакшымын, хорошо, мама, хорошо дейт анан. Сыночка, давай теперь поговорим дедим. Потому что мен балам тарбиялашым керек болчу да. Анан давай деди. Мындай улуу инсан катары мамиле кылып атам да. Анткени бала деген инсан да. А биз бала деген баладай башы көз чардай деп туруп эле жулкунтуп эле, анан чымчып эле, анан угла коюп эле, анан баягы шагы сындырып. Бала деген ушунчалык ыйык нерсе, ушунчалык бийик нерсе, бала деген периште да өзүчө. Анан уже биз коомубуз менен ылдый түшүп салабыз балдарыбызды. Анан кийин бала, мен давай түшүнөбүз. Сен мындай бала, тиги бала, тому ребенку уже было же больно деп атам да. Тиги бала жаман болуп калды да, көзүм мондай кыпкызыл болуп калыптыр да. Десем, мама, я понял, я не хотел дейт. Анан давай эми анда, мындай жашоодо мындай жагдайлар толтуруп болот дедим да. Эми давай акылдуу болуп чыгабыз ушундай жагдайлардан. Кантип чыгат элең балам деп анын оюн сурадым. Инсан катары, мен экөөбүз инсан катары сүйлөп атабыз да, сүйлөшүп атабыз. Анан балам мынтип коет. Мам, я нашел решение, деп коет. Какое решение, балам, десем? Я могу в другом месте играться, подальше от него, дейт, первый вариант, дейт. Во, классно, дедим, во,
Я могу спрятаться, если он даже там меня найдет, я могу спрятаться, дейді. Могу спрятаться со своей машинкой, сам могу играться, дейді. Говорю, еще круче, десем. А знаешь, еще третий вариант есть, дейді. Какой, десем? Третий вариант могу воспитательнице сказать, дейді. Она же большая же, она же может. Аябай сон чечимдерди айтты да. Эми жашоодо да ушундай да. Катачылык бул норма. Ошибаться это норма. Ошибки это твои учителя деген сөз бар да. Сен каталарың, сен мугалимдериң. Мына мен балам ката кылды. Эми бул мугалим болду да, сабак болду да. Эми сабак болуш үчүн бул баламды мен сындырып албашым керек да. Ал туура ой жүгүртүп, туура чечим кабыл алып, сабак катары көрүш керек да буну үчүн. А буну жазалоо катары. Түрмө системасында иштебейт алтындарын. Түрмөдө адамдар жазаланды, бирок жакшынакай болуп чыккан жок. О, болду мен таптаза болуп чыктым, мен башка уруулук кылбайм, адам өлтүрбөйм демейт. Еще хуже, монтип чыгат да, монтип. Эгер ошондо баламды мен уруп, элдин көзүнчө жулкунтуп, чаяктан ары чабып, машинеге монтип отургузуп, ушинтип салганда балам еще мондолмок да. Еще больше жизденип калат. Мен душман болуп калмакмын, коом душман болуп калмак, садик душман болуп калмак. Ушинтип душмандар, ушинтип неме кылмышкерлер чогулат. Мен кичинекей детский колонияда сабак бергем. Ошондой ал балдарды кичинекей кезинен урган, кичинекей кезинен сабаган, кичинекей кезинен түрткөн. Мен эски үйлөмдү дагы. Ата энеси сабак экен да. Атасы бир койсо, эме краттын түбүнө кирип кетчү экен да байкуш. Ушунда сабап, ушунда негативный да байкуш, негативге толуп калган. Злой, анан кийин ошондой зарын чачат да байкушчу. Ошону азыр түшүнүп атам да. А мен балам антип чоңой болушту, мен мээр төгүшүм керек. Катачылыктарына акырын, аккуратно мынтип көрсөтүшүм керек. Балам, мындай кылсаң, мындай болот да, кандай деп ойлойсуң дегенде өзүнө чечим кабыл алыш керек. О, туура эмес кылып турмун деп. Бирок мындан мен досум депчи. Мен түрмөдө отурсам, мамам келиптир. Акчаны кайга жибердиң? Анан айттым, мама, сиз дагы против менясызбы? Амей, дедим да. Десем, каяктан билейин, каяка жибердим акчаны, жеп койдуңбу дейт. Мама, мен проектке салгам. Сиз кандай энесиз? Десем, каяктан билейин. Ошондо бүткүл адам против меня болуп калыптыр да. Анан мен ошо Турциядан үйрөнүп келгем. Түрктөр үйрөткөн, мынтип койдум өзүм. Гүлзат, экөөбүз мындан да чыгабыз. Эчтеке болбойт. Boş ver dedim. Boş ver. Bırak dedim de boş ver ya. Kendin dost olacaksın dedim. O koyuyorsa şu Gülzat'a koyuyorsa oturdu oradan. Cırap koyup, gülüp koyup, Gülzat'a koyup. Mınday da aylanayındarım. Ben şunçалық Құдайға разымын, шундай сезімдерге мага эй болдурганына. Мен өзүм достаточно, өзүм разымын, өзүм баймын да. Илай да алып туруп, бар неме бийик толкундарға чыгып кетем. Ошондой окуя болгон алтыным. Мен баламды ушинтип тарбия алып келчүмүн. Азыр өтө күчтүү бала өсүп келатат, өтө күчтүү, өтө. Ошо Кыргызстанды башка бир деңгээлге чыгара турган. Кыргызстанды точно номер, мен номер 1 кыла албасам, мен уулум номер 1 кылат да, мен билем. Аябай бир катуу сагынганда ошол нерсени кантип жеңесиң? Жеңиле аласыңбы? Мен сүрөттөрүн көрбөгөнгө аракет кылам. Сүрөттөрүн сүйлөгөнгө аракет кылам анткени. Она ал нерсе келсе кетти да, мындайчы, анда так 18 жашка толсун, 18 жашка толсун, чыдайбыз деп туруп күлүп эле чыгып кетем аяктан дагы. Эй жаным, аябай ачып алдыңыз мени. Айнагүлчүк, аябай. Сырларым барын билип алдыңыз, не болот эми? Элге жаял. Элге жаябыз, жайылсын, хорошо. Мен ачык адаммын, душам ачык, жан дүйнөм ачык. Негизи ачык болуш керек. Ачык айтып, ачык ыйлап, ачык күлүп, ачык жүрүш керек да. Жүзүң жарык болсун дейм мен. Түрмөдөн чыккандан кийин журналисттер чала баштады да, Гүлзат эже интервью алабыз. Мамам коркотмай. Сүйлө, телефонду бербейм. Жок дейт. Эмнеге десем, дагы бирсе сүйлөп койсоң чыкамап коет дейт. Бийликтин жинде тийбе дейт. Президент болом деп эле койчу дейт. Айттым, мама коркпоңуз дедим. Коркпоңуз да, телефон бериңиз. Мен жүзүм жарык болсун дейм, анткени мен азыр түрмөдөн чыккандан кийин акырын жакшын отуруп алсам, мошенник дейт. Мына көрдүңбү, ошон үчүн жашынып жүрөт дейт. Анан еще журналисттер, силер аябай сонуна элсиңер.
Сен мындай бурмалап жүрүш башкача кылып чыгарып саласың. Бирок сен деле журналистсиң да. Мен журналистмин, бирок журналист болуп иштебейм да. Мен кесибим журналист, кызыл диплом менен бүткөм, бирок журналист болуп иштегим деле келбейт. Мындай баары бир сен түртөткөн да, ошо немеге скандалга түртөткөн коомчу. Кызат бери 2-3 жыл мурун кызылга көп аябай басым жасачусуң да. Кызыл шляпа, кызыл көрмө кийип. Азыр байкашымча боюнча ак менен карага басым жасап атасың. Фиолетовый дагы бар. Фиолетовый болуш мүмкүн, бирок ак менен караны көп байкап атам. Бул бир себеп болду? Жок, жөн эле ушундай цвет настроения белый, цвет настроения черный, цвет настроения фиолетовый. Негизи мен неме түздөргө байланбайм. Кызыл цветти жакшы көрөм аябай. Фиолетовый цветти аябай жакшы көрөм, жана ак цветти жакшы көрөм. Анан кийин ушундан көп эле алып койгом. Мурзат шымын качан чечет дей беришет. Мында шымдан элге сөз болуп атырмын. Элге канчалык сөз болсоң, ошончолук ийгиликтүү болосуң. Анда мына шымдан 4-5 алып коеюн деп. Кышы менен кийип чыктым го мына шымды. Ансындай. Ошо. Шым аябай жакты. Шым просто мындай кара кызыл сатылбайт экен да. Жалаң каралар сатылат экен. Мен ойлоп атпаймынбы бир нерсе себеп болгонго ак менен караны айкалыштырып атканым деп. Жок, андай себеп кыла бербейм мен. Свободно жашайм. Бул неге мындай тагып алгансың? Бул айтып атпаймынбы мен Суперджамп деген сон проект ачтым өзүм үчүн. Ошо Европалап алып келген билим ошон бар да, мына ошо эле 8 көнүгүдө бар экен. Бул браслет миллионера. Аябай жакшы. Бул сен банктан эле алып алгансың го? Аябай жакшы көрөм. Ооба, бир банктан эмес, обменкага барып, беринчи бизге задание берди. Беринчи мага доллар оролгон резинкаңыз десем, эмне кыласың Гүлзат Монтбек? Задание, бул задание тапшырма болуп бербейсизби? Деп алгам. Мындан уже 4-чүсүн, 5-чүсүн алмаштырышым. Бу жаман ой келгенде шак өзүңдү контролдойсуң да. Антидуа келет го. Дуа жибергенден антидуа келет го, антидуаны контролдойсуң да. Анан ол карайып кетет да, кадимкидейчи. Капкарай, мен ойлорум ушунчалык карабы деп ыргытасың. Анан еще чие айланып калат эмелеричи, мындай бир материалдар оролуп эле, жиптер оролуп элечи. Башын ушундай болчу, азында кичине тазаланып келет. Ошондо ырым кылып атпайсыңбы сен муну? Бул ырым эмес, бул контроль. Контроль своих мыслей. Биз контролдой алып келебиз да, кетти, ойгулук да, жаман жака кетип калат. Бирөө менен урушуп, оюңдачы бирөө менен урушуп, мушташып, жин болуп кетесиң го. Ошо стоять, тихо деп туруп контролдойсуң. Бул мощный контроль. И неме миллионерлердин колунда көрсөң ошондой нерселер бар. Байкап турган. Көрсөңөр. Бул контроль мыслей да, контроль мыслей, контроль эмоций. Айтып атпаймынбы? Бир Кудай проверка жиберет да, проверка деп коебуз аны. Бир эже бар да. Ушундай өчүшүп турган. Ошо киши келет кандай эле башталат экен. Ал эже биринчиден менден улуу. Анан көп Кыргызстанга жакшылык кылган эже. Мен аны капа кылсам, айыптып эле жок кылып салам мен түрмөнү дүңүрөткөн кишимин. Ага келип атканда так келет атат, контроль деп жеңдим. Ошо киши келип кечирим сурады менден. Элдин көзүнчө гүл көтөрүп келип, мен сага эмне көчөчү болгонун билбейм. Ушундай бир шайтан аралады да, кел Гүлзат, бетиңе өп коюнчу деп эже. Анан айттым, жеңдик эжеке, шайтанды жеңдик десем, жеңдик деди, көздөй бүтүп көрсөтүп коесуз. Эми ушундай дуаларды, жакшы дуаларды эски күйөөмө жиберип атам, а киши дагы кечирим сурап келет. Биз айтасыз го, баардык нерсенин башаты сөз деп. Бирок анын аркасында ой турат да. Ой, биринчи туп-тура ой. Биздин каналдын ураны ой жеткен жерге кол жетет. Ушуну кайталап беребизби? Ой жеткен жерге бой жетет, бой жеткен жерге любой нерсе жетет. Ааламга жол айылдан башталат да. Мен ошо Алапкада талаада иштеп жүргөн эле фермердин кызымын. Талага алып иштечү эле атам, семечка оточубуз, семечканы чогултчубуз. Кулактарымдай күнгө күйүп, мындай мынтип сууланып түшчүмдай болчу. Өзбектердин арасында иштейсиң, өзбектер баш көтөрүп иштейт. Сен чалкайып каласың аларга жетишем деп. Ошо айылдан эле башталган жолум ааламга. Ошол жерде атам, Мамытбек атам дем берип, кызым окуу.
эчтеке карабай окугунуң, көзүңдүн майы кетип атат дебей окугунуң деп. Ошо оюм жетчү эле. Мен эң биринчи телевизорду көрчү элем. Телевизор. Дик деген телевизор бар эле, черно-белый. Ошол жерде Леонтьевди көрчүмүн. Леонтьев мындай клешшим кип жүрөт эле да. Анан чыркып барып клешшим тиктирген мен. Эң биринчи клешти мен бар жылымда эле мени. Бул не нормальный биндиги канадан чыккан, бул эме жер шыпырып, шымын карап кой депчи. Жолуктум ондай салмайды, Леонтьевден үйрөнгөм бандамканы. Мамамдын французский жолун алып салып жүрчүмүн. Бул не жол салылган бул кыз? Мектепте окат, келинби бул не беле? Деп аябай сөз кылган шылдыңдашып. Ошондо эле шылдыңдашып эле жүрчү эле. Анан кийин 1 ай 2 айдан кийин карасаң өздөрү клеш кийишет да. Өздөрү бандамка тагышат. Мен ушу көрө алчумун да, өнүгүүнү. Жактан көрө алчумун. Азыр дагы билим алып мынча өссөң, бияка чейин өсөт экенсиң, монча нерсе көрөт экенсиң. Билим алып өйдөрөөк өссөң, мынча нерсе көрөт экенсиң. Мен билимим уакыты десем адашпайм да, монча нерсе көрөм да. Ан Кыргызстанды ушул жактан карап турам да, Кыргызстаным номер 1 элсиң да, бирок шалпыксың да шалпык депчи. Акылым жетет Кыргыз номер 1 болоруна. Биздин тарыхыбыз бай. Орустун жери кыргыздыкы болчу. Бейжиң деген сөз кыргыз тилинде, илгерки кыргыздын тилинде салык болуп которулган экен. Бейжиң азыр Пекин. Китайдын борбору. Ошол жерден эң көп салык алынган экен. Ошон үчүн Кыргызстандан королуп китайская стена курулган экен. Кыргыз келатат деп. Понимаете, кыргыз келатат деген эмне? Эми шалпайып баткен үстү алдырып коелу дедик. Ушундай ичим быш кетет да, кыргыз шалпык депчи. Шалпайбачы депчи. Айрытпайсың да. Баткенди бербейбиз депчи. Ушундай мыйзаланып кетем, бирок кыргыз түшүнүп келатат. Акырын номер 1 болосуң десем, мына Айсулушка номер 1-ликти алып келатат. Спортсмендерибиз 1-ликти алып келатат. Мына ойдон кийин сөз кетти. Мен оюмду эч ким билбейт да, эгер сүйлөсөм, ошо сөз кылып айтып келатам. Жаман көрүнөмбү, жакшы көрүнөмбү? Farkı yok. Demek dök айтылып койбойсуң анда? Ой жеткен жерге кол жетет деп эфирге. Ой жеткен жерге кол жетет, ой жеткен жерге бой жетет, ой жеткен жерге любой нерсе жетет. Зат бүгүнкү майын үчүн чоң рахмат. Мен белегим бар эле. Уруксат берсеңиз, ушу белегимди тапшырып койсом. Ушул китепти мен 11 жыл жашкам. 11 жыл жазгам. Английский язык за месяц деген китеп, грамматикасы. Мына биздин жылдыздар окуган биякта, биздин жылдыздар Атамбаев, биздин мурдакы президентибиз 11 жылда аябай такшалды бул китеп. Бул китепти алган киши уже англисче жаттап сүйлөй алат уже. Ушуну өзүнчө өз алынча окусаңыз дагы англисче билип каласыз да. Негизи колубуз бүткүл ааламга жетсин, колубуз космоско жетсин. Илон Маск айрып түтүп атпайбы? Биздин реальностьты айрып түтүп атпайбы? Немеге Ошко барып келгенде эле барып келе атпайбы Марскачы? Ошондуктан англис тили негизи бүткүл дүйнөнү камтыган тил, бүткүл дүйнөгө кол жетсин. Кыргыздыкы дагы, ой медианыкы дагы, ой медианын журналисттериники дагы. Сиз үчүн сизге ушундай сыйлык бизден. Деп туруп. Зат майын үчүн чоң рахмат. Буюрса элди да ойготуп ал, өзүң да 30-жылы президент болуп ал. Бүт ой максаттарың ишке ашсын. Буюрса өзүң бактылуу энеликти сезген учур тез эле келсин. Майын үчүн чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда өзүнүн ааламдын деми атап жүргөн Гузат Мамытбек болду. Бул ушунча сыр чечишип, чер жазыштык деп ойлойм. Жанатан бери Гузатты таңдап отуруп, чын эле ойгонолу деп да чечтик. Буюрса сиздер да ойгонуңуздар. Ой медиа каналын акмалап туруңуздар.